Доброе утро, коллеги. Напишите плюс в чате. Видно, слышно нас хорошо? Здравствуйте, видно, слышно. Ага. Доброе утро, коллеги. Мгм. Надеюсь, слышно, да, меня? Да, видно, слышно. Спасибо. Урматтуу вебинардын катышуучулары, бүгүн вебинар кыргыз тилинде болот. Сиздерди бүгүнкү жогорку билим берүүнү интернационалдаштыруу стратегиялары темасындагы онлайн вебинарга кош келиңиздер. Бул иш-чара Кыргыз Республикасындагы жогорку билим берүү реформасын колдоо программасынын алкагында өткөрүп жатат. Билим берүү мекемелери глобалдык билим берүү мейкиндигинде интернационалоонун, извиняюсь, маанилүү кадамдарын учусь талкуулоого арналган. Бүгүнкү семинардын өзгөчө коногу жогорку билим берүү реформасынын боюнча эксперт, Салымбеков университетинин президенти жана көптөгөн эл аралык долбоордун активдүү эксперт Амангелди Жумадилов мырза. Анын тажрыйбасы жана билими ар бириңиздер үчүн чоң баалуулук болот деп ишенем. Бүгүнкү семинардын жүрүшү ар бирибизге жаны идеяларды, күчтүү мотивацияны жана мындан аркы кызматташууга түрткү берет деп ишенем. Очень извиняюсь, но надо учиться, да, практиковать. Баарыңыздарга жемиштүү иш жана активдүү катышууну каалайм. Амангелди мырза, сизге сөз. Рахмат, Гүлнара айым. Кыргызча сонун презентация кылдыңыз. Куттуктайбыз. Анан кийин доброе утро, уважаемые коллеги. Презентация будет на кыргызском языке. Я вот прежде чем начать, хочу задать один вопрос. Всем ли удобно на кыргызском? Если скажете на русском, я могу презентовать и на русском языке, поэтому давайте сначала решим, потому что это слайд на кыргызском, презентация, да, слайды на кыргызском, поэтому я могу и на кыргызском, и на русском, если хотите, и на английском, на турецком, но сегодня мы решили, это будет на кыргызском, поэтому всем ли это как бы удобно? Если да, я могу начать. Спасибо. Ну, молчание, знак согласия, да, тогда кыргызча эле баштай берели. Чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү презентацияга кош келдиңиздер. Биринчиден мен Erasmus Plus улуттук кеңсесине Гүлнара айымга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү мүмкүнчүлүк берип, ушундай бир презентация менен чыгууга мүмкүнчүлүк болуп турат. Урматтуу коллегалар, бүгүн биз интернационализация университетов, интернационализация учебных программ деген темада презентация кылмакчыбыз. Албетте бул интернационалдаштыруу, университеттерди интернационалдаштыруу, окуу программаларын интернационалдаштыруу бул бүгүнкү күндө актуалдуу тема. Анан кийин көп эле бул багытта көп эле университеттер жакшыдан иштерди кылып атышат Кыргызстанда, чоң иштер жазылып атат. Бирок бүгүн мен ошол эки багытта сүйлөшсөк деп ойлодум. Презентация эки чоң бөлүккө бөлүнгөн. Биринчи бөлүгү бул интернационалдаштыруу деген эмне, же болбосо анын негизги элементтери кандай багыттарда жүрүп атат бүгүнкү 21 кылымда, ошол тууралуу токтолсомбу дейм. Экинчи бөлүгүндө болсо мисал түрүндө, конкреттүү бир кейстер түрүндө Салымбек университетинде бул багытта эмне иштер жазылып атат. Албетте Салымбек университети бул жаш, чакан, кичинекей жеке университет. Бул жылы биздин университетибизге 6 жыл болду, бирок ушул 6 жылдын ичинде интернационалдаштыруу боюнча Салымбек университети кандай ийгиликке жетти, кайсы багыттарда иш алып барып жатат, кайсы багыттарда иштер ийгиликтүү кетти, кайсы багыттарда иштер кыйынчылыктарга дуушар болот экен деген кээ бир нерселер менен бөлүшкүм келет. Мен ойлойм бул мисалдар дагы сиздерге пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Анан кийин биз презентацияны баштай турган болсок, биринчиден ошол интернационалдаштыруу деген, албетте муну баардыгыбыз жакшы билебиз. Бирок бир сөз менен айтканда университеттерди интернационалдаштыруу деген эмне?
же интернационализация университетов. Бүгүнкү күндө бир мындай жалпы бир термин менен айта турган болсок, бул дүйнөлүк болуп жаткан, глобалдык болуп жаткан, эл аралык мааниде болуп жаткан, же болбосо маданияттар арасында, же болбосо орусча айтканда интернационализация университетов бул процесс системного внедрения международных, межкультурных и глобальных измерений во все сферы деятельности университетов. То есть дүйнө жүзүндө болуп жаткан нерселерди университетибизге билим берүүсүнө, илимине, башкаруусуна жана университеттин маданиятына, жана корпоративная культура дейбиз го, мына ошого киргизүү. Ушундай деп түшүнсөк болот. Эгерде мурун бир 10-20 жыл мурун интернационалдаштырууну биз жанагындай студенттерди алмашуу, мугалимдерди алмашуу катары мына кыскача карап келе турган болсок, бүгүнкү күндө Европада, өнүккөн Азия мамлекеттериндеги алдыңкы университеттер интернационалдаштырууну таптакыр бир башкача карап атышат. Кандай? Бул жаңы өнүгүүнүн жаңы модели катары карап атышат да. Өнүгүүнүн жаңы модели деп карап атышат. Демек, азыркы учурда интернационалдаштыруу бул жөн эле бир инструмент эмес, бул ушундай бир жаңы моделге айланды. Университеттердин өнүгүүсүнүн моделине айландырды. Жана муну университеттер азыркы учурда сапатты көтөрүүнүн, илимий жанагы жетишкендиктерге жетүүнүн жана бир глобалдык маданиятты алып келүү, глобалдык өнүгүүдөн пайдалануунун бир өзүнчө бир куралы же инструменти катары карай башташты да. Мындай кеңири карап калышты. Эми мындай түшүнүктүү болуш үчүн карай турган болсок, мен бүгүнкү презентациямда интернационалдаштырууну 3 багыт боюнча сиздер менен кароону туура көрдүм. Биринчиси тышкы интернационалдаштыруу же болбосо внешняя интернационализация. Мына ушул биринчи слайдта карай турган болсок, бул сырткы интернационалдаштыруу. Биз түшүнгөндөй, бул сырткы деген эмне? Университеттер сырткы интернационалдаштырууга кандай нерселерди алып барышат? Элементтерин карай турган болсок, эң биринчиси биз билген бул студенттик мобилдүүлүк. Студенттик мобилдүүлүк, жанагы мугалимдердин мобилдүүлүгү. Бүгүнкү күндө карай турган болсок, дүйнөлүк деңгээлде, анын ичинде Кыргызстанда дагы ушу студенттердин мобилдүүлүгү өтө жогорку темп менен кетип барат. Бул боюнча атаандаштык да күчөп атат, университеттин ортосунда кызматташуу да күчөп атат. Биз жакында былтыркы жылы биз Бельгияда барып келгенде дагы ошол жерден презентация кылдык. Европада көптөгөн университеттеринде ушундай бир максат коюлуптур. Мобилдүүлүктү булар негизги инструмент катары, сапаттуу күчөтүүнүн, университетти өнүктүрүүнүн негизги инструменттери катары колдоно баштаптыр. Мисалы үчүн Бельгияда кээ бир университеттер, Европада да көп университеттерде студенттик мобилдүүлүктү 2030-2035 жылдарга 30% чыгаруу деген максат коюлуптур. Жалпы студенттердин санынын 30%-нан кем эмеси мобилдүүлүк менен барып келиш керек, мобилдүүлүктү көрүп келиш керек деген максаттар коюла баштаптыр. Анткени мобилдүүлүк жөн эле башка жактан барып сертификат алып келүү эмес. Мобилдүүлүк бул ошол өлкөнүн маданиятын, ошол университеттин маданиятын, ошол жердеги баягы билимдин деңгээлин, ошол жердеги жанагындай бир келечекте нетворк түзүү. Мына ушул бакта мындай чоң кеңири каралып атат. Андан окутуучулук курамдындагы мугалимдердин да мобилдүүлүгү, албетте бул жактан дагы мен көп токтолбой эле коеюн. Көптөгөн проекттер болуп атат, университеттер аркылуу, эл аралык гранттар аркылуу, анан түздөн түз университет аркылуу мобилдүүлүк күчөп атат. Биздин Салымбек университетинин мисалында ушул экинчи багыт өтө жакшы кетип баратат. Жанагындай түздөн түз университеттер менен ортосунда кызматташтыкта, анткени биз көп европалык университеттер менен жолукканда да айтып атабыз. Албетте грантка байланбаган университеттин ортосунда мобилдүүлүк дагы бул өтө маанилүү. Анткени биз көпчүлүк учурларда университеттердин, мен ойлойм, бир катачылыгы грант болсо окуучуларды жөнөтүп, грант болбосо жөнөтпөйбүз деген мындай бир максат. Бирок мындай көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Университеттер аркылуу кызматташтык аркылуу түздөн түз мобилдүүлүккө жөнөтүү, Erasmus грант берсе жөнөтөм, бербей калса жөнөтпөйм дегендей нерсени эмес. Ошондой дагы нерселерди, инструменттерди колдонсо деген үмүт. Андан кийин акыркы жылдары жана тышкы интернационалдаштыруунун дагы бир чоң компоненти бул жанагы совместные образовательные программы, двойные дипломы, жана айтып коебуз го joint degree деп. Мына ушулар да өтө тездик менен өнүгүп баратат. Мына жакынкы эле бизден алыска кетпейлик. Жакынкы эле биздин коңшу мамлекеттерди карай турган болсок, ошол эле Казакстанда ошолордун билим берүүсүн өнүктүрүү стратегиясында мына өзүнүн министри да чыгып, мен ошол бир 4 ай мурун көрдүм, интервьюсүн, чоң интервьюсунда көрдүм. Мына ушул мамлекетте да карай турган болсок, Казакстанда жанагындай биргелешкен дипломдор, кош диплом деген программалар, двойной диплом. Булар да мамлекеттик саясатка айланды.
жакынкы жылдарда 20-30-40%ке чейин университеттердин баардыгында кош диплом болуш керек деп. Мына азыркы Европа мамлекеттерине карай турган болсоңуздар, көп мамлекеттер менен, Азия менен, Корея менен, Япония менен, башка мамлекеттер менен ошондой кош дипломго өтө көп маани берилип жатат. Же болбосо сетевой университеттер деп, бир эки эле университет эмес, мисалы үчүн 3-4 университеттин дипломдорун алуу, бир эле мезгилде 3 университетте окуп, анан кийин жанагы сетевой университеттер деген нерселер өтө мындай кеңири жайылып келип баратат. Анткени бул өтө ыңгайлуу экен. Мен азыр өзүбүздүн Салмек университетинин мисалын да айтып берем. Себеби бул бир четинен студенттерге ыңгайлуулугу жанагы каражатын үнөмдөп берет. Себеби баягы 4 жыл бою бир университетке кетип, чет мамлекетте окугандан көрө 2 жыл Кыргызстанда окуп, даярданып, 2 жылдан кийин тигил жакка барган. Бул өзүнчө бир чоң плюстары бар экен. Андан сырткары бул даярдоо. Баардык эле студенттер кош дипломго кеткенге даяр эмес, билебиз, көптөгөн факторлор бар. Анын ичинде тил фактору. Мисалы үчүн ошол эле чет мамлекетке кош диплом менен барам десе, бул англис тили болуш керек. Англис тилинде билиш үчүн баардык эле сүйлөй бербейт Кыргызстанда. Ошондуктан кош дипломдун бир жакшы жери бул жакта окуп атканда тилин дагы даярдоо. Ошол университетке бара турган, кош дипломго бара турган университет менен программасына ылайыктуу окутуу, базасын берүү. Ушул сыяктуу нерселер кош дипломго мындай ыңгайлуу шарттар түзүп берет. Андан кийин эл аралык илимий кызматташуу, бул боюнча дагы мен азыр кээ бир статистикаларды көрсөткөнгө аракет кылам. Мисалы үчүн азыркы жылдары 80 жыл менен азыркы жылга салыштырмалуу жанагындай co-publication, совместный публикация деген ушунтайлар өстү. Эл аралык деңгээлдеги эгер бир университет, бир мамлекеттин ичинде бир илимий изилдөө атайын бир хабтары, платформалар боло турган болсо, азыр ушундай эл аралык деңгээлдеги башталды. Мына биздин деле жакынкы түзүлгөн жана түрк тилдүү мамлекеттердин илимий академиясы деп түзүлүп атат, башка деги ушундай платформалар түзүлүп атат дегендей. Анан өзгөчө мына Европа мамлекеттерин карай турган болсок, ушул багытта чоң тажрыйбалары бар. Ошол эле баягы мамлекеттердин, Европанын алкагында көп мамлекеттердин биргелешкен бир долбоорлору. Мына ушул жагынан алып караганда, бул дагы өтө өнүгүп баратат. Кыргызстандан мындан артта калбаш керек. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле мисалы үчүн дүйнө жүзүндөгү алдыңкы фонддор, эл аралык мүмкүнчүлүктөр бар. Анан кийин институционалдык өнөктөштүк деген дагы консорциумда жана айтып кетпедикпи, сетевой университеттер же болбосо кандайдыр бир чогуу түзүлгөн кампустар. Мына жакынкы эле биз өзүбүздүн Кыргызстанды, Өзбекстанды, Казакстанды карай турган болсок, өтө чоң мисалдарды алып алсак болот. Ошол эле башка университеттерден келип консорциумдар түзгөндөрүн, чогуу ачкандарын же болбосо эл аралык бир консорциум түзүп, ошонун негизинде жаңы программаны жаңыдан түзүп, эки университеттен жок бул программа, жаңы бир заманбап программа, анан ошону изилдеп, ошону эки университет биригип же 3-4 университет биригип консорциум негизинде алып чыккан программаларды көрсөк болот. Андан сырткары бул бренд кээде учурларда ушундай да кызматташтыктар орун алып атат. Карай турган болсок, университеттер брендтерди колдонуу, чогуу бир брендтерди создавать этип, мына ошолорду өнүктүрүү, ошолорду колдонуу. Бул жанагындай кээ бир учурларда биргелешкен жанагындай форумдар, биргелешкен жанагындай выставкалар, жарманкелер деп коебуз. Студенттерди биргелешип таанытуу, биргелешип студенттерди тартуу, мына ушул жагынан да көп иштер болуп атат. Бир сөз менен айтканда, интернационализация, тышкы интернационализациянын көптөгөн тармактары өнүгүп жатат. Биз баягы бир жактуу карабай, ошол жакта мындай кеңири карай турган болсок, университеттерибизди өнүктүрүүнүн көптөгөн жолдорун таап алсак болот. Анан албетте, бул экспорттук билим берүү, тышкы интернационалдаштыруунун эң чоң бөлүгүн карай турган болсок, бул боюнча да азыр цифрлы фактыларды бергенге аракет кылам. Көптөгөн жанагы франшизалык башка университеттердин франшизасын алып келүү, окуу программасын алып келүү, же болбосо жанагындай чет элдик студенттерди тартуу, өзүнүн билим берүү. Кээ бир учурлар ушундай болуп атат, филиалын ачпаса дагы окуу программасын ошол жака адаптациялап, анан ошонун негизинде дагы нерселерди алып, мисалы үчүн акча төлөп берип, ошолорду мисалы бир университеттин базасын өнүктүрүп, анан ошол университет өзүнүн атынан андан ары алып кетет, бирок ошонун үстүндө да акча табуу деген нерселер орун алып жатат. Көптөгөн форматтар бар. Аны өзгөчө акыркы дагы бир пунктун айта турган болсок, бул эл аралык академикалык аккредитация жана рейтингдер. Мына бүгүнкү күндө дүйнөлүк рейтингтерге болгон талап, Кыргызстанда деле көрүп атпайсызбы, рейтингтерге катышкыла, өзүңөрдү тастыктагыла, дүйнөлүк деңгээлде кайсы деңгээлде турабыз, эл аралык аккредитация дегендей. Эгерде биз глобалдык билим берүү платформасынын бир бөлүгү болот деген болсо, эгер биз глобалдык чөйрөдө биздин дипломубузга котироваться этсек, анда сөзсүз биз эл аралык аккредитацияларды өтүш керекпиз. Албетте бул боюнча Кыргызстанда жазылып жатат, бирок мындай келечекте ойлойм, бизде көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачабыз го деп, анткени ошол Европанын, Азиянын, Американын көптөгөн аккредитациялык агентстволорунан да өткөн деңгээлге чыгабыз. Ошол багыттарда дагы иштейбиз деген оюм бар.
Эми экинчи багытты карап көрсөк, бул ички интернационалдаштыруу. Тышкы байланышту түшүндүрдүк. Себеби бул ошол башка университеттер менен, башка уюмдар менен карым катнаш негизинде өзүбүздүн баягы интернационалдаштырууубузду арттыруу. Ал эми ички кандай жүрүшү мүмкүн? Бул жерде да ушул жерде жасалып аткан иштер негизинен баягы көп деле токтолбосом болот. Бирок окуу программалары, мисалы үчүн окуу программаларын глобалдык жана компоненттерди киргизтүү, эл аралык глобалдык компоненттерди киргиздирүү бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде реалдуу, кээ бир учурда баягы сөз менен жазылып турат, глобалдык компоненттерибиз бар, эл аралык компоненттерибиз бар. Бирок ошол глобалдык деген, эл аралык деген компоненттерибиз канчалык деңгээлде глобалдык, канчалык деңгээлде ошого шайкеш келет, канчалык деңгээлде ошол критерийлерге жооп берет. Мына ошол негизги маселе болуп турат. Мисалы үчүн англис тилиндеги курстар, кош тилдүү программаларыбыз канчалык деңгээлде бар. Азыркы учурда ушулар дагы өтө мындай популярдуу болуп жатат. Бул боюнча дагы азыркы кийинки слайдтарда цифрларды көрсөткөнгө аракет кылам. Окуу тыкмаларында эл аралык жанагындай инструменттерди, технологияларды киргизүү, жана collaborative online international learning же башка виртуалдык мобилдүүлүк же башка нерселерди колдонуу, студенттерге эл аралык долбоорлор жүргүзүүгө түртүү, мисалы Кыргызстан деңгээлинде ой жүгүртүү эмес, мүмкүн кейстерди караганда эл аралык кейстерди кароо, эл аралык проекттерди кароо, эл аралык жанагындай бир тенденцияларга өзүлөрүн даярдоо, ошолорду көрүү, анализдөө деген сыяктуу нерселер. Анан албетте үчүнчү баягы дагы бир багыты бул окутуучулар курамы. Чет өлкөлүк лекторлорду чакыруу оффлайн, онлайн, мугалимдердин эл аралык жанагы байланышы, маданий коммуникация. Себеби жөн эле баягы физикалык түрдө барып келүү эмес, көп учурларда ошондой сыртка чыккан поездкалардын учурларында физикалык барып келүү, катышуу, сертификат алып келүү, а бирок ошол маданиятты, ошол эл аралык культура деп коебуз, ошол маданиятты алып келүү, ошол маданияттын жакшы сапаттарын, жакшы нерселерин Кыргызстанга киргизүүнү аракет кылуу. Бул болмосо окутуучулук курамдын дагы ошол баягы интернационализация боюнча даярдоо. Анткени биз канчалык дегенде внешний башкалар менен кол коюшубуз мүмкүн, меморандумдарды, соглашенияларды кол коюшубуз мүмкүн, бирок биздин студенттерибиз, биздин окутуучулук курамыбыз ошол интернационализацияга даяр эмес болсо, анда бул алып кетиш мүмкүн эмес да, кыйынчылык болот. Анткени көрөбүз, мисалы үчүн эмне үчүн жанагы алдыңкы деген университеттер, дүйнөдө алдыңкы деген университеттер, эмне үчүн алар дүйнөдүн кайсы бурчунан студент келсе дагы ошолор менен иш алып бара алат, ошолорго жагымдуу билим бере алат, сапаттуу билим бере алат. Себеби ошол деңгээлде алардын ой жүгүртүүсү глобалдык, ой жүгүртүүсү глобалдык культураны алып жүрүүчү деп айтсак болот. Бир факторлордун бирөөсү, албетте көп факторлор бар. Анан дагы бир баягы ички интернационалдаштыруунун бир багыты бул тил саясаты. Анткени учурда биздин көп учурда жанагындай айтып аткандагыдай өзүбүздүн даярдыгыбыздын жоктугу ушу тил саясаты, тил факторунда эки жагынан, бул жагынан бир чети студенттерибиз, бир чети окутуучулук курамыбыз канчалык деңгээлде, канчалык процент биздин окутуучулук курамыбыз англис тилинде же чет тилдеринде сабак бере алат, чет тилдеринде илимий изилдөө иштерин жүргүзө алат, чет тилдеринде башка проекттер, долбоорлоп аларды ишке алып бара алат. Мына ушул нерселер канчалык деңгээлде биздин программаларыбыз кош дипломдуу, башка англис тилинде же башка тилдерде. Мисалы үчүн азыркы учурда бул тенденция Кыргызстанда жакшы башталды. Албетте бул бирок ошол эле коңшу Казакстан менен, коңшу Өзбекстан менен карай турган болсок, биздин артта калып жатканыбыз көп мындай айкын эле көрүнүп турат. Анткени кош тилдүү программалардын, ошол эл аралык партнерлер менен чогуу ачкан, алар аккредитация кылган, алар шефство алган программалардын сандарын карай турган болсок, бул Кыргызстанда өтө эле аз. Анан жана да айтып өттүм, бул кампустагы маданий чөйрө, тил саясаты, башка нерселер, маданий чөйрө. Мисалы үчүн ошол эле эл аралык студенттер, эл аралык баягы иш чаралар, биздин иш чаралар өтөбү, эл аралык күндөр, маданий фестивалдар, дебаттар, башка нерселер да. Ушундай нерселерди да компоненттерди биз маданий чөйрө. Себеби бул билим берүү жөн эле баягы кирип лекция өтүүдө эмес да. Бул ошол бир культураны, маданиятты калыптандыруу. Мына ушул багытына да алып карасак болот. Анан эл аралык ички интернационалдаштыруу дагы мен өзгөчө бир маанилүү компоненти башкаруу жана стратегияда эл аралык глобалдык компоненттерди киргизүү. Себеби жанагындай международный отдел дейбиз, международный отделдин баягы эл аралык стандарттарга ылайыктуу иш алып барышуу, эл аралык тенденцияларды түшүнүшүү, эл аралык болуп жаткан жана партнерлордогу иш чараларга катышып, алар менен чогуу бир нерселерди ойлоп таба алышуу, жөн эле баягы факты цифры менен эмес, ошолордон бир нерсени биз эмне кыла алабыз, кайсы жерин алып кете алабыз, ошону түшүнө билишүү да.
Анан бул багытта жанагы башкарууда дагы ошол биз бири бирибизди жакшы түшүнүш үчүн айтып атпайбызбы, биз кайсы деңгээлдебиз деп бир университеттер менен биринчи иш чара баштап турган болсок, сөзсүз биринчи суроосу силердин корпоративдик культураңар кандай, силердин ички маданиятыңар кандай, силердин иш алып баруу, бир нерсени уюштуруу, бир нерсени долбоорлоо маданиятыңар кандай деп суралат да. Мына ушул жагынан караганда башкаруу жана стратегия өтө маанилүү, анткени шайкеш келип турса, түшүнүктүү болсо көп нерселер, анда иш алып баруу мындай жеңил, интернационализация жеңил жанагындай өтөт да. Үчүнчү багытыбызды карай турган болсок, бүгүнкү 21 кылымдын бул актуалдуулугу, зарылдыгы болуп калды. Цифровая интернационализация же санарип интернационалдаштыруу. Анткени азыркы учурда мына өзгөчө илим, технология жана инновациянын өтө тездик менен өнүгүшү менен интернационализация жеңил, интернационализация мүмкүн нерсе болуп калды да, өтө жеңил. Кыргызстанда болбосун, же аябай эле артта калган бир мамлекетте болбосун, же Кыргызстандын ичиндеги деле өтө алыскы бир региондордогу университеттер болсун, айырмасы жок. Азыркы учурда цифровизация, санарип технология ушунчалык чоң мүмкүнчүлүк берди. Биз интернационализацияны Кыргызстанда туруп ушунчалык жогорку деңгээлде кылганга мүмкүнчүлүк берет. Эми кайсы багыттарда, мисалы айтып атпайбызбы, онлайн билим берүү, e-learning дейбиз, жанагындай университеттердин окуу процесстеринин ар кандай платформаларды колдондуруу. Бүгүнкү күндө цифровизация боюнча инфраструктура толук бар. Албетте бул өнүгүп кете берет, бирок ушунчалык цифровизациянын инфраструктурасы ушунчалык күчтүү калыптанды азыркы учурда. Бүт нерсе бар. Экинчиси жанагы массовый онлайн курсы дейбиз го, жанагындай ачык онлайн курстар, Курсерасы болсун, башкалар болсун. Ошолор аркылуу өзүбүздү чыгаруу. Мисалы үчүн бүгүнкү учурда азыр да статистикалардан көрсөтөбүз. Ушундай платформаларды колдонуп, өзлөрүнүн дипломдорун, өзлөрүнүн билимин, бакалавр, магистратурасын онлайн берип жаткан университеттердин саны жылдан жылга өскөрүп атат. Мына биз жакында Мароккодо барып, ошо Erasmus аркылуу барганда да семинардан көрсөттүк. Бүгүнкү күндө ушу Курсерага окшошкон платформалар өзлөрүнүн микро квалификацияларын кадимкидей аккредитациядан өткөрүп башташты. Ошо кадимкидей аккредитациядан Европада университеттерге караганда мына Курсерага окшогон платформалар өзлөрүнүн жанагындай микро квалификацияларын, кичинекей модуль ошолорун аккредитациядан өткөрүп, анан ошолорду собирать этет. Мүмкүн ким билет, келечекте мен ушундай суроолорду көп бердим, 2-3 жолу Европада барып жанагындай Erasmus аркылуу катышканда. Келечекте барып ушул микро квалификацияларды чогултуп отуруп, анан 240 кредитке жетип калса, бакалавр даражасын ала алган деңгээлге чыгабы десек, жок, азыр ага биз андай эмеси каралган жок дейт. Бирок мен ойлойм, келечекке ошого кетип баратат. Анткени мына бул кадимкидей эле европалык жанагы аккредитациялык агентство аркылуу кадимкидей аккредитациядан өтүп атышат ушундай нерселер. Анан ошол сабактарды мына жакында эле кошуна Кыргыз-Казакстанды карай турган болсок, 20-30 ашык университет Курсера аркылуу сабактардын жарымын ошол жака өткөрүп, ошондо иштеп атат да. То есть интернационализация болуш үчүн дагы башка платформа, университеттерден эмес, башка альтернативалык жанагындай билим берүүчү платформаларды да колдонуп, интернационализация чыгуу мүмкүнчүлүктөрү да каралып жатат. Анан жана айтып койдум, мына жанагы онлайн степень, микродипломдор, бүгүнкү күндө онлайн степендерди, микродипломдорду берип жаткан университеттер, ошол багытта иштеп аткан, ошол багытта мисалы үчүн, анткени булардын эмнеси жакшы, санарипти интернационалдаштыруу. Физикалык түрдө студенттерди башка дүйнөдөн бияка алып келип кереги зарылчылыгы жок, биринчиден. Экинчиден, физикалык түрдө окутуучулук курамда да бияка алып келип кереги жок. Үчүнчүдөн, чоң кампус куруп, ошончо расход кылып да кереги жок. Ошондуктан университеттердин азыркы тенденциялары, мен цифрларды көрсөтөм, тенденциялар өтө күчтүү кетип баратат. Көптөгөн көптөгөн нерселер ушул жакта айланып атат. Бул өзүнчө эле бир экосистема түзүлүп баратат. Ушундай санарип интернационализация боюнча өзүнчө. Мен ойлойм, 21 кылымдагы эң чоң тенденция мына ушул санарип интернационализация болот. Виртуалдык мобилдүүлүк, санарип платформалар, мугалимсиз платформалар пайда болгондор, мына ушундай нерсенин баардыгы көп нерсе болот. Искусственный интеллектти колдонуу, глобалдык онлайн университеттер, мына азыр жанагы өзүнүн платформалары да бар, андан сырткары глобалдык онлайн университеттер пайда болду. Open University дейлик, Western University'ni айталы, башка көп эле да, мисалы. Ушундай көптөгөн платформа, онлайн университеттер көптөгөн багыттарда иштеп жатышат. Албетте, мына ушундай нерселер цифровизация, санарип интернационализация бүгүнкү күндө ыкчам өнүгүп баратат. Муну көрсөткөнүн себеби биз мына ушул багыттарда интернационализациянын дагы ушул багытында өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Анткени Кыргызстандын шартында чакан, чектелген ресурстар, башка глобалдык өнүгүү точкаларынан алыс жайгашкан Кыргызстанда санарип технология аркылуу биз интернационализацияны ушундай жогорку деңгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Албетте, бул жердеги эң чоң жетишсиз фактор кайра эле келип,
биздин өзүбүздүн ошол эле университетти башкаруучулардын, университетти түзүүчүлөрдүн, университетте иштеген мугалимдердин, университетте иштеген сотрудник кызматкерлердин ушул санарип трансформацияга даярдыгынын жогорку деңгээлде болбогондугу. Албетте, эгерде ошондой баардыгыбыз ошол культураны алсак, интернационализацияны биз стратегия катары карасак, анан санарип трансформацияга даяр боло турган болсок, университеттер бүгүнкү күндө Кыргызстандан чыгып, биз дүйнөлүк рынокко иштегенге мүмкүнчүлүк болот. Албетте, бул жеңил эмес, бирок келечекте мен ойлойм Кыргызстандын университеттери дагы ошондой санарип деңгээлге чыгып, өзүбүздүн атыбызды чыгарганга мүмкүнчүлүк болот деп. Эми кээ бир баягы цифраларды бергенге аракет кылайын. Бүгүнкү күндө студенттик мобилдүүлүк боюнча 2022 жылга ушундай бир цифра бар экен. Бүгүнкү күндө бул 7-8 миллион тегерегинде деп айтылат. Дүйнө жүзүндө эгер 264 миллион студент боло турган болсо, ошонун бүгүнкү күндө мобилдүүлүк менен жүргөндөр, жанагы студенттик мобилдүүлүк 8 миллиондон ашык студент экен. Кош дипломдор жана айтып атпайсызбы, тышкы интернационалдаштырууда бир азыркы трендтердин бирөөсү бул кош диплом, биргелешкен программалар. Бүгүнкү күндө карай турган болсок, мына азыр ошол эле дүйнөлүк бир атайын опрос жүргөн экен. Ошол опростун негизине карай турган болсок, алдыңкы деген университеттер 79% университеттер дүнө жүзүндөгү айтышыптыр. Ушу кош диплом программалары бул биздин стратегиянын негизги бөлүгү деп. Анткени айтып атпайсызбы, жана студенттер тартуу, студенттердин мобилдүүлүгүндө кош дипломдор өзгөчө актуалдуулугу пайда болушту. Жөн эле барып семестрге барып, анан транскрипт көтөрүп келүү эмес, ошол университеттин дипломун кошуп ала келүү. Мүмкүн көбүрөөк калат, 1 жыл калат, мүмкүн 2 жыл калат, бирок ошол университеттин дипломун алуу чет элдик. Бир эле учурда бүтүп 4 жыл окуйсуң, бирок бир эле учурда же 2, же 3, же 4 университеттин дипломун алып. Мына ушул тенденция өтө жакшы өнүгүп баратат. Университеттер дагы ушуга өтө басым жасалып атат. Бүгүнкү күндө кайсы гана өлкөнүн университеттерин жолукпаса, мына ушул багытта иштеп жатканын мындай айкын таасын көрсөңүздөр болот. Анан мына Erasmus аркылуу дагы 2024-жылы дагы мен алган маалыматтар боюнча карасак, 34 жаңы программа кошулган экен. Erasmus муну Joint Masters программа боюнча негизи 100дөн ашык программалар, жанагындай Joint Masters программа дегендери. 2000ден ашык мына АКШ жана Улуу Британияны карай турган болсок, акыркы 10 жылда 2000ден ашты. Мисалы үчүн программалар ошол эле Улуу Британия, АКШ, башка ошол Америкаларды карасак, 2+2, 3+1 деген форматтарды карасак, мындай программалар өтө аскан көрүнүп турат. Анан мисалы Азиянын, Европанын, Американын көптөгөн университеттерин карасак, мына ошондой бир цифра бар экен. 80ден ашык пайыз университеттери башка университеттер менен кош диплом же биргелешкен программалары бар экен. Бул бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда деле көп университеттер көрсөтүшү мүмкүн, бирок реалдуу түрдө бул иштеп атабы? Же 2 жылда, 3 жылда бир студент жөнөтүп атабыз, мисалы кош диплом менен. Же бул реалдуу иштеп атат? Коюлган дипломдор, келишимдер, меморандумдар болушу мүмкүн, бирок реалдуу бул иштеп атабы? Мына ушул маселе да. Эми мондай карап көргөн болсок, Европада бул реалдуу иштеп аткан инструмент катары, реалдуу иштеп аткан платформа катары жакшы өнүгүп жатат. Аркыркы учурларда карай турган болсок, англис тилдүү программалардын өсүшүн карай турган болсок, мисалы үчүн бүгүнкү күндө Европа боюнча жалпысынан карасак 40 миңден ашык англис тилинде программалар бар экен. Ар кандай программалар бар экен. Бул бакалавр, магистр, башкаларды карасак болот. 2020-жыл, 21-жылдан 24-жылга чейин карасак, ошо англис тилдүү программалардын өсүшү 22% өстү. Бул биз деле кошулган мамлекеттерде, Кыргызстанда деле ошол жүрүп атат, жайдык менен жүрөт, бирок карай турган болсок, ошол англис тилдүү программалардын өстүрүш керек зарылчылыгы өтө айкын. Эл аралык кызматташуу боюнча карай турган болсок, жана совместный публикация деген бир цифраны бергим келди. Ушул жерден карай турган болсок, эгер 80-жылдары жалпы жанагы чыккан публикациялардын 4,7% же 5% деп коелу, 5% бул жанагындай co-publication болсо, бүгүнкү күндө жалпы ошо чыгып аткан публикациялардын, статьялардын 23% 2022-жылга карата 23% бул уже co-publication. Демек, бул ушундай нерсени ачып атат. Мен Кыргызстанда дагы мына көрүп атабыз, биздин дагы профессорлордун жанагындай совместный публикацияларын көрүп жүрөбүз. Бирок ошол нерселерде мен ойлойм Кыргызстанда бир нерсе бар, ошо совместный публикациядагы участиесин, реалдуу фактический участиесин көбөйтүш керек дачы. Атыбыз эле турган эмес, ошол изилдөөлөрдө, ошол статьялардын жазылышында, ошолордун нерселеринде Кыргызстанда дагы окутуучулук куламдар мындай активдүү алып барса, университеттер ошондой совместный публикацияларга кандайдыр бир поощренияларды коюп, биз мисалы университетте ошондой нерселерди койдук, атайын стратегияларды койдук. Жалпы университеттерде ошондой болсо, мен ойлойм бул абдан жакшы нерсе болот. Анан жакында да ошол Казакстандан дагы айтты, обязательно ошол болошак программасы аркылуу дагы ушундай бир жакшы нерселер бар экен. Чет мамлекеттерге чыгарып, ошол окутуучулук курамдарды, профессорлорду окутуп, атайын жанагындай бизде үмүт стипендиясы бар эмеспи, эл үмүтү. Мисалы бул бакалавр, магистратурага, PhD, магистратура, PhDге бере турган.
Бирок булар окутуучулук курамда дагы кыска убакытка 5 айга 4 айга да каржылап мамлекет чыгарып турат экен, ошондо үйрөнсүн, совместный исследование кылып келсин деп. Мен ойлойм Кыргызстанга да ушундай бир программалар киргизсе, университеттердин баазасында мисалы үчүн биз Салымбеков университетинде кылып атабыз, 4 айдан, 3 айдан, 2 айдан жылына 2-3 мугалимибиз жөнөтүп барып келгиле, окуп келгиле, үйрөнүп келгиле, публикация кылып келгиле, же болбосо жок дегенде ошолордун системасын үйрөнүп, ошол жакта жашап келгиле дегендей нерсени кылып атабыз. Бирок бул масштабтуу нерсе болуш керек. Андан кийин мына жанагы Санарип жакка келебиз. Санарип интернационалдаштыруунун боюнча кээ бир фактыларды айта турган болсок, бүгүнкү күндө глобалдык билим берүү рыногунун баягы көлөмү 7 триллион ашып турат да. Бул ошол билим берүү, мектеп билим берүүсү болсун, жогорку билим берүү болсун, жанагы vocational education деп колледж билим берүүсү башкаларды кошкондо 7 триллион доллар экен. Мен муну айтып аткан себеби ушул жерде Санарип билим берүү же жанагындай онлайн образование деген бүгүнкү күндө университеттердин онлайн образованиясы 74 миллиард долларга чыгыптыр. Мен жана айтпадымбы, эгер биз Санарип технологияларды колдонсок, бүгүнкү күндө интернационализация боюнча чоң нерселерди алсак болот. Мисалы үчүн micro credential жана микро квалификациялар менен университеттердин билим берүүсүн кошо турган болсок, жанагы бул 74 миллиардта бул жанагы бакалавр, магистратура даражалары да, докторский бергендер, жанагындай дигри бергендер. Эгерде микро квалификацияны кошо турган болсок, 117 миллиард долларга чыгыптыр бүгүнкү күндө. Мына азыркы ошол 117 миллиарддын деңгээлинде деп ушундай божомолдуу цифралар. Бүгүнкү күндө жалпы ошол онлайн билим берүүнү карай турган болсок, 230 миллиард доллар экен. 230 миллиард доллар тегерегинде. Ошонун ичинде университеттердики, непосредственно университеттер алып жаткан акчалар, ошолор таап жаткан глобалдык жанагы Санарип интернационализация аркылуу бул 74 миллиард экен. Университеттердин микро креденшал аркылуу таап аткандары дагы 20-30 миллиард. То есть ошондой 117 миллиард доллардай акча бүгүнкү күндө бул өтө эбегейсиз чоң акча. Бул тенденция жылдан жылга укмуш өсүп баратат. Муну көрсө болот. Бүгүнкү күндө мына жанагындай айтып атпайсызбы, 117 миллиард доллар бул университеттердики болсо, калган 230 миллиарддын кайсы бул жанагындай Курсерага окшошкон, башка жанагы LMS саткандар, жанагы университеттерди кантип микро креденшал даярдаш керек, кантип неме сатыш керек деген компаниялар, мына ошолордун дагы оборотторун кошкондо 230 миллиардка чыгып атат. Мисалы үчүн ошондой жанагы дүйнөлүк платформаларды карай турган болсок, мисалы үчүн ачык онлайн курстарды, бүгүнкү күндө алардын каталогунда 250 миңден ашык курстар, анан 1500дөн ашык университеттер дүйнө жүзү боюнча ошолорго кирип аркылуу өздөрүнүн кызматташып айтпадыкпы, интернационалдаштыруунун бир багыты катары ошол дүйнөлүк жанагындай альтернативдүү платформалар менен кызматташуу. Бүгүнкү күндө айтып турган болсок, ошол 1500дөн ашык университет, өзгөчө мына биздин жана да белгилеп өттүм, казак туугандарыбыз бул багытта өтө катуу кетип баратышат. Мисалы үчүн ошол эле бир эле нерсени алдым. Курсера боюнча силерде маалымат жакшы эле болсо керек. 191 миллиондон ашкан катталуучу бар деп айтат да. 191 бул болжомолдо айтылган 190 2025 жылга кирешеси почти 800 миллион доллардын тегерегинде. 375тен ашык өнөктөш университеттер. Анын ичинде 50 ошол Курсера аркылуу 50 университеттин жанагы бакалавр, магистратура даражалары онлайн түрүндө Курсера аркылуу берилип жатат. LMS платформаларын бүгүнкү күндө рыногун карай турган болсок, мына 27 миллиардтан деп айтылат. Ал эми ошолордун 2032 жылга чыга турган прогнозун карай турган болсоңуздар 82 миллиардка көтөрүлөт деп божомолдор. Не деген баягы объемдор, не деген көлөмдөр. Онлайн билим берүүнүн мисалы үчүн баалоо, жанагы e-learning сервис андай деп айтсам, жана жалпы айтып өттүм, бул 320-365 миллиардтар деген айтылып, кээ бир цифрлар айтылат, бирок акыркы жылдары карай турган болсок, жанагы цифралар онлайн университеттердин мисалдары эми айтып кереги жок го, бул боюнча сиздер жакшы билесиздер. Анан ушул нерселерди үйрөтөбүз деген компаниялардын дагы деңгээли, мисалы үчүн кантип ошолорду жазып чыгыш керек, кантип онлайн баягы Санарип интернационализация кантип ашса болот деген компаниялар эле бүгүнкү күндө 10 миллиард доллар табат экен. Ошолорду университеттерге үйрөтөбүз деген компаниялар. Ушунчалык көп бир Санарип интернационалдаштыруу аркылуу көптөгөн бир тенденциялар, көптөгөн мындай нерселер жазылып атат. Мына бул жанагы айтып аткан цифралар, мен ошол англис тилинде эле экен, которгон жокмун, ошол бойдон койдум. Анан дагы немелерди көрсөңүздөр болот. Негизинен мына ушундай цифраларды мен сиздер менен бүгүн бөлүшкүм келди. Анан
Урматтуу Гүлнар айым, негизи биздин убактыбыз канча? Ошого жараша. 1 saat же 45 minut. Бир саат чыгат. Анда мына биз азыр бир жарым сааттан ашыптыр. Мен азыр бир 20 мүнөттүн ичинде Салымбеков университети тууралуу дагы кыскача маалымат берейин. Биз жазып аткан реалдуу кейстер тууралуу. Мен жанагы жалпысынан дүйнөлүк тенденцияда болуп аткан нерселерди кылдым, айтып бердим. Салымбеков университетинде албетте ар бир 3 багыт боюнча кандайдыр бир деңгээлде иш алып барууга аракет кылып атабыз. Бирок биз бүгүнкү учурларда кайсы багыттарда көбүрөөк мындай ийгиликке жете алдык, ошолор боюнча гана көрсөтөйүн дедим. Бул биринчиси биргелешкен долбоорлор. Ушул боюнча биз кээ бир нерселерге ийгиликке жете алдык. Конкреттүү примерлер менен айткым келет. Экинчиси бул кош диплом жана академиялык алмашууларда Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтерге жете алдык. Үчүнчүдөн окуу программалардын жаңы окуу программаны иштеп чыгууда, жаңы стандартта иштеп чыгууда дагы мен ойлойм жакшы ийгиликтерге жетише алдык. Университет чакан болгону менен ошо 6 жылдын ичинде жакшы ийгиликтерге жетише алдык. Бул боюнча да көрсөтүп беребиз. Андан 4-үнчү блок бул клиникалардын ортосунда биздин Салымбеков университетибиздин өзүбүздүн 3 клиникабыз бар. Анын ичинде 2 чоң многопрофильдүү клиникабыз, бир онкологиялык лабораториябыз Кыргызстанда азыркы учурда. Ушул багыттарда биз ийгиликке жетише алдык. Эми биргелешкен долбоорлор боюнча мен айтайын, кандай багыттарды биз алып барып атабыз. Бул биринчиси мына көрүнүп тургандагыдай мына ушул таблицадан эң чоң биргелешкен долбоорлордун катары мен Доклаб инновациялык лабораториясын айтсам болот. Бүгүнкү күндө ушул Доклаб инновациялык лабораториясы бул биздин Салымбеков университетинин америкалык партнерлор менен чогуу ачкан лабораториябыз. Американын Кюролайн деген биотехнологиялык лабораториясы менен биргеликте ачтык. 2000 ушул жылдын былтыркы жылдын декабрь айында ачтык. Фактически ишибизди ушул жылдын февраль айында баштадык. Антитела алып келиш керек болду, башка нерселер алып келиш керек болду. Бул кызматташтык кандай жүрдү? Бул кыргызско американо российская лаборатория. Бул жерде ошол Россиядан дагы 2-3 чоң лабораториялардын интеллектуалдык колдоосу болду. Бирок негизинен бунун түзүүчүлөрү ошол американская лабораториянын Кыргызстандагы биздин университет болду. Биргелешкен лаборатория ачтык. Кыргызстанда рактарды аныктоону, ракты дарылоонун жолдорун аныктоо, маркерлорун аныктоо боюнча иммуногистохимия деп айтабыз. Бүгүнкү күндө көбүнчө иммуногистохимияны дүйнөлүк Кыргызстандан карасак болсок, рак боюнча Индияга, Турцияга, Россияга, башка жака жөнөтүп беришкен. Бүгүнкү күндө биздин лабораториянын мүмкүнчүлүгү толук деңгээлде ушул нерселердин баарын Кыргызстанда 2 күндөн 10 күнгө чейин чыгарып берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Дээрлик баардык нерседе 91 маркерлоого жеттик. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда муну жасай ала турган жалгыз лаборатория биздин лаборатория деп айтсак болот. Масштабы, мүмкүнчүлүгү керек болсо Кыргызстан эле эмес, Борбордук Азиянын баардыгын тейлегенге жетиштүү. Бүгүнкү күндө биз улуттук онкология жана гематология борбору менен тыгыз кызматташып келишимди коюп алып, аларга дагы жардам берип иштеп атабыз. Анткени улуттук онкология борборунда болгону жанагы рак молочной железины кылышат. Ал эми биз болсо бүт рак простатадан баштап нейрохирургия, бүт баардык кардиология, баардык нерселерде ошол иммуногистохимияны коюу боюнча лабораторияны кылдык. Бул биздин эң жакшы примерибиз болду. 2 жылыбыз кетти. Анткени партнерлор ортосунда сүйлөшүүлөр, бир-бирибизди түшүнүү, анан алар тарабынан алардын салымы, биздин салымы, албетте Америка тарабынын эң чоң салымы бул интеллектуалдык жардамы болду. Анткени бул лаборатория кантип иштеш керек, эмне деген оборудование керек, кадрларды даярдоо, ошо кадрларды даярдоо үчүн Америкадан жардам алдык, Индиядан жардам алдык, Россиядан жардам алдык, Кореядан, Кытайдан жардам алдык. Эң чоң оор нерсеси ошол кадр даярдоо болду. Анткени Кыргызстанда муну билген, мында диагноз кое турган кадрлар жок экен. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул диагноз кое турган 3 специалист болсо, 2-3 специалист болсо, ошонун экөөсү бизде отурат, биздин лабораторияда. 2 жылыбыз мына ушул кетти. Андан сырткары дагы бир эң жакшы биргелешкен долбоор катары мен Америка технология институтун айтсам болот. IT бакалавриат жана магистратурасында быйыл лицензия алдык. Американын 15 специалисти ошо Силиконовая долинада иштеген действующий сотрудники, бул жанагы Google'дын, Apple'дын ошолор менен биргелеште ачкан Америка технология институтун ачтык. Мына 2 жыл болуп калды. Бул жылы дагы эң деген баягы алдыңкы студенттерди кабыл алдык, алтын сертификат алгандарды жогорку. Бүгүнкү күндө мына ушул биргелешкен долбоорубуз болду. Американын 15 специалисти менен чогуу биргеликте ачып, азыркы учурда мен ойлойм бул Кыргызстандагы эң алдыңкы IT институттар. Салымбеков менен болуп аткан. Бирөөсүн Салымбеков айланды. университети бар го? Ошол менен. Андан кийин үчүнчүсү
дагы биргелешкен долбоорлор катары айтсам, бул AIT Solutions деген IT компаниянын түзүлүшү болду. Бүгүнкү күндө AIT Solutions IT компаниясы Америкадан, Дубайдан, Кытайдан проект алып, бул студенттердин платформасы. Бул реалдуу иштеп атылган кандайдыр бир бизнес инкубаторго айланды. Азыркы күндө 30тан ашык студентибиз ошол AIT Solutions иштеп атат. Бунда дагы ошол Америкадан партнерлорубуз чогуу биргелешип, алар долбоор таап, алар каржылап, компьютерин алып берип, айлыктарын төлөп берип, проекттерди таап берип, мына ушундай компания иштеп жатат. Анан кийин дагы бир кызматташтыгыбыз бул Dozon компаниясы менен айтсак болот. Ошо жакынкы арада Dozon компаниясы менен Салымбеков университети IT компания түзүү алдында турабыз. Кудай буюрса, ошону 2 жолу талкууладык. Биздин студенттерибиз 2 жолу барып келди. Бул Dozon Кореядагы санариптешүү, цифровизация боюнча эң алдыңкы компаниялардын бирөөсү. Ошол LG, Samsung сыяктуу компаниялардын баардыгын ошо санарип технологияларын разработка кылып берген. Ошолорго булар жанагындай бизде 1С сыяктуу бар эмес, 1С бухгалтерский программа, ошолордун баардыгын Кореяда иштеп чыгып, салык системасынан бир интеграция кылып, ушул программа аркылуу иштеп аткан Dozon компаниясы. Ошолор менен сүйлөшүп, мына булар 2 жолу биздикин толук каржылап, студенттерибизди балдарыбызды алып барып, хакатондор уюштуруп, окутуп, мугалимдер берип берди. Азыркы учурда мына ушул бир чоң проектибиз менен алектенип жатабыз. Андан сырткары мына клиникалар менен кызматташтыгыбыз Кореянын Hyundaiга тиешелүү болгон Асан деген эң чоң Кореядагы клиника бар. Ошол клиника менен акыркы бир жыл ичинде чоң кызматташтыгыбыз. Бул баягы системалык түрдө жүрүп атат. Жайында да алып келдик элек, күзүндө да алып келип, 2 жолу чоң миссия уюшкардык, жана волонтерский миссия кылып, биринчисинде 35 врач келди, экинчисинде 42 врач алып келип, жалпысынан 1700дөн ашык пациентти көрүп, анын ичинен 100гө жакыны операция кылышты, көзүнө операция кылышты, дарылар берди. Мына ушундай нерселер баштанды. Биздин студенттер да Асан хоспиталга барып, медикал центрге барып, стажировкаларды өтүп, мугалимдерибиз да барып боюнча кызматташтыкка кол коюштук. Мына ушундай нерсе болот. Анан Индиядан онкология боюнча Сарбадоя клиникасы менен кызматташабыз. Сарбадоя клиникасы менен Кыргызстанда 3000ден ашык пациенттерди акысыз көрдүк. Көптөгөн кишилерге жардам бердик. Анан азыркы учурда эң жакшысы бизге кадр даярдоо боюнча, азыркы окуп жаткан студенттерибизди даярдоо боюнча бизге чоң жардам берип жатышат. Бул боюнча мына жана маалыматтары мында да көрсөңүздөр болот. Мен бул боюнча айтып бердим. Булар боюнча айтып бердим. Жылдызы сидит. Анан кош диплом. Кош диплом боюнча экинчи багытыбыз, ошо кызматташууда эң ийгиликтүү кеткен нерселер бул кош диплом болду. Мен ойлойм, Кыргызстанда студенттердин саны боюнча жана алардын канчасы барып келди, ошо процентном соотношении, мен ойлойм, Кыргызстандагы Салымбеков университети чемпион болуш керек. Себеби бүгүнкү күндө биздин студенттердин, эми чакан да студенттерибиз чакан, ошол студенттерибиздин дээрлик 70% же студенттик мобилдүүлүк, же кош диплом аркылуу чет мамлекетке барып келишти. Ошол студенттердин арасынан азыр мен бул жакка жөн эле университеттердин багыттарын бердим. Бул боюнча бизде азыр кош диплом программалары активдүү иштеп жатат, реалдуу. Өзгөчө биздин бул боюнча да жеңишибиз катары айткым келет. Кош дипломдуу программалар өзгөчө жанагы бакалавр тармагында мурундан эле болуп келген, бирок биздин жеңишибиз ушул акыркы жылдары колледж багытында дагы кош дипломдуу программага киргизе алганыбызда болду. Албетте бул оор болду. Мисалы үчүн колледжде бүтө элеккен балдар мындай экен, бул жаштар жете элек тигүү деди, бирок биз бул жолду ачтык. Бүгүнкү күндө бизден Кыргызстандан бара турган студенттер, эгерде Малайзияга бара турган болсо, жөнөкөй түрдө киргенге баягы претендентти создавать еттик, кирип барып окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар колледж деңгээлинде кош диплом менен. Бүгүнкү күндө биздин кош диплом программаларыбыз Малайзия менен, Инти университети менен, Линкольн университети менен, учурда азыр Малайзиянын Малая университети менен дагы келишимге кол коюп, анан негизи баягы биринчи келишимге кол койдук, дагы финалдык келишимибизди талкуулап атабыз. Корея менен 3-4 университети менен бул кош диплом программалар жүрөт. Учурда активдүү жана айтпадымбы, кээде кош диплом программалар кол коюлушу мүмкүн, бирок ишке ашпашы мүмкүн. Учурда биздин Салымбеков университетинин 40тан ашык студенти ошо кош диплом аркылуу чет мамлекеттерде жүрүшөт. Жакынкыда сентябрь айында дагы 40-50 студент барат. Ушул жагынан алып караганда бизде реалдуу бул нерсе иштеп атат. Албетте бул жагдан өтө оор болду, анткени ошол учебный программаларды жакындатуу, жана learning outcomes дегендер, алардын learning outcomes таптакыр башкача, биздики башкача. Ушул жагынан алганда кош дипломдун биздин Салымбеков университетине тийгизген таасири албетте студенттерге мүмкүнчүлүк ачып берди, бирок бизге реалдуу университетке тийгизген таасири мугалимдерге өзүбүзгө ошо башка университеттердин learning outcomes көрүү, алардын ошо окуу процессин башкаруу, ошону мониторинг кылуу, assessment кылуу, ушул жагынан көп нерсени алдык. Анткени
баягы студенттер жака барганда алардын системасына даяр болуш керек, алардын деңгээлине билим алып барыш керек. Анан студенттерди дагы жанагы англис тилин үйрөтүүгө дагы мотивациясы жогору болот экен. Себеби сен 1 жылдан кийин кетесиң, 2 жылдан кетесиң, тияка карай окуйсуң англис тилинде дегенден кийин анан аларды сөзсүз түрдө жана TOEFL, IELTS тапшырышың керек деп ошолорго мындай сүйрөгөнгө дагы бир чоң мүмкүнчүлүк бар экен. Бүгүнкү күндө ошол Корея менен анан жакында да мындай биз Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого деп алар менен да түздүк. Бул боюнча международная логистика, цифровое предпринимательство, международный бизнес деген багыттарында ушу Санкт-Петербургский политех жана Кореянын 2 университети менен да кол койдук. Ушул багыттарда азыр күчүп отурабыз. Анан эң чоң дагы жетишкендиги жакынкы учурда Кореянын эң алдыңкы деген университеттери, жеке университеттери бул Yonsei жана Korea University. Ушул университеттер менен медицина багытында биздин окуучуларыбыздын 6 жылды бүткөндөн кийин барып, ошо резидентурасын ошол жактан өтүү боюнча дагы макулдашып келдик. Мен ойлойм, эгерде Кореяда алар резидентураны өтүп келе турган болсо, бул эң чоң жеңиш болот. Ошол эле Chunang, ошол эле Korea, ошол эле Yonsei университеттери менен ушул багыттарда келишимдерге мындай макулдашып келдик. Кудай буйрса келечекте мына ушул багыттарда иш алып бараткан деген үмүттөрүбүз чоң. Бул ошол биздин университеттердин багыттары тууралуу маалыматтар. Бул жерге токтоп эле коеюн. Анан 3-чү багытта жанагы айтпадыкпы, бүгүнкү темабызда презентациясында бар эле окуу программаларын интернационалдаштыруу. Окуу программаларын интернационалдаштырууда бизде жакшы тажрыйба болду. Эң биринчи биз ушул немеден баштадык элек, колледж деңгээлинен баштадык элек. 2022-жылдары Малайзия менен биргеликте баштадык элек. Анда биз жанагындай компьютер сайенс жана мобайл компьютинг ушул багыттарда эң биринчи жолу биз эксперименталдык түрдө ошондой эр алык стандарттарды иштеп чыкканга, ошол Малайзиянын 2 университети менен биргеликте, анан Индиядан, Малайзиядан IT специалисттер менен биргеликте иштеп чыкканбыз. Окуу программасын биз өзүбүз дээрлик жаңы иштеп чыктык жана эксперименталдык негизде билим берүү министрлигинен уруксат алганбыз. Бул программа кудайга шүгүр жакшы жүрдү. Азыркы учурда ийгилигин берип жатат. Акыркы жылдары мына жана өткөн Америкалык институт технологияда дагы биз окуу программасын нөлдөн өзүбүз жазып чыктык. Окуу программасын бул жерде азыркы учурда American Institute of Technology'де 3 программа жүргүзүлөт. Биринчиден бул Computer Science, Business Informatics, анан магистратурада дагы ошол Business Informatics бар. Ошондо 3 багыт менен кетип баратабыз. Ушул нерселердин дипломдор окуу программасын түзүүдө биз мына жогоруда көрүп турган Facebook, LinkedIn, Intel, HP, IBM, Instagram, Google, Uber сыяктуу компаниялардын тажрыйбаларын, алар эмнени сурашат, ошондо IT специалисттерге эмне деген талаптар бар, ошолорду карап, анан Стэнфорд, Харвард сыяктуу, Беркли сыяктуу, MIT сыяктуу университеттердин учебный планын алып, алардын изучать этип, анан ошонун негизинде биз эксперименталдык негизде жаңы учебный план түзүп чыкканбыз. Ошол учебный окуу программасын аны министрликтен бизде эксперименталдуу кылып бекитти. Бул биздин программа биздин сайтыбызда доступный. Жана колледждики дагы, EIT'ники дагы биз ачыкпыз. Эгерде ушул программаны алып ушунун негизинде окутабыз деп турган болсо, бул ачык, баарыңыздар колдонсоңуздар болот. Эч кандай жашыруу нерсе жок. Болгону бул программанын уникалдуулугу ошол жерде иштеп 15 жылдан бери жана сеньор разработчик болуп иштеп жүргөн кишилердин берген тажрыйбасы негизинде иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө ийгиликтүү кетти. 2-чи курстан баштап эл аралык деңгээлде проект жасала турган компаниялар балдар чыгып, ошон үчүн негизинде EIT Solutions чыгып, мына 2-чи курс балдар бүгүнкү күндө Кореяга, Америкага, Дубайга, Кытайга ошолордун рыноктарына иштеп жатышат. Реалдуу түрдө түшкө чейин окушат. Түштөн кийин 24 саат ачык. Биздин университетте атайын кабинеттер берилген. Булар 24 саат бою иштешет. Ошол кабинеттери бар. Инкубатор кадимкидей кирип, ошол проекттер менен иштеп жатышат. Мен бул жерге ошо доказательство катары дагы мына нерсени коюп коем. Мына бул жерде көрсөңүздөр болот. Кимдер кол койгонун. Мына ушул кишилер катышкан. Ушулардын разработкасында жанагы учебный планды кылганда колдору турат. Ушул колдор менен алып барып, буларды тааныштырып, анан ушунун негизинде биз билим берүү министрлигинен жанагындай эксперименталдуу өзгөчө бир статус алганбыз. Статус дегенде жанагындай окуу программасында мүмкүнчүлүк уруксат алганбыз. Муну да көрсөңүздөр болот. Бул жакында эле ушул жылы дагы жаңы программалар иштеп чыктык. Бул жанагы интеллектуальные системы технологий деген, искусственный интеллектке ориентированный. Бул жакта да көрсөңүздөр болот. Мына Догукан РНЛ деп, бул менеджер Facebook'та, магистр по компьютерной инженерии. Анан бул жерден Infotech деген компанияны көрсөңүздөр болот.
Miso Infotech бул Кореядагы дагы бир күчтүү IT компания. Булар жана HIS деп коет, Healthcare Information System. Ошол Healthcare Information System боюнча өтө чоң алдыга кеткен компаниялардын бирөөсү. Учурда азыр Кореяда мамлекетти искусственный интеллект аркылуу башкаруу деген чоң бир программа түзүлүптүр президенттин астында. Ошол комиссияда, ошол группада 10 киши болсо 10 кишинин бирөө болгон киши мына ошол бул кишилер да бизге өтө чоң жардам беришти. Биз ошол программаларды берип, чогултуп, түзүп, 2-3 жолу биз аларга да бардык, алар бизге келип кетишти. Мына ушундай жаңы программасты алар менен биргеликте түзүп чыктык. Анан жанагы айтып өткөн международная логистика, международный бизнес и цифровое предпринимательство, муну биз Санкт-Петербургский политех менен Кореянын Хосон университети менен биргеликте иштеп чыктык. Ошо эки университеттин чоң тажрыйбасын көрүп, эки жактан алып, бизге Кыргызстанга адаптировать этип, ал дагы дээрлик түздү. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күндө Салымбеков университетиндеги болгон окуу программалардын бардыгы эл аралык партнерлордун катышуусу менен, активдүү катышуусу менен иштелип чыккан. Мына бул жакта дагы турат, ошол жана компьютер сайенс боюнча дагы бул колледждин деңгээлинде. Анан акыркысы айта турган бул биздин клиника, мына эки клиникабыз бар. Ошо эки клиниканын дагы башка клиникалар менен кызматташтыгы өтө чоң. Бул боюнча өтө көп, ошол эле Европанын көптөгөн өзгөчө Германиядан көп клиникалардан келишти. Жылда ошол мастер-класстарды өткөрүп, жылда конференцияларды өткөрүп, мастер-класстарыбыз бул өзүбүзгө эле эмес, жалпы башка клиникаларда частный болбосун, баардыгына болуп жатат. Ушул багыттарда биз иш алып баратабыз. Мен ойлойм, ондон 50 мүнөт өтүптүр. Гүлнар айым 45 мүнөт деди эле, мен ойлойм ошо 50 мүнөттө бүтүргөнгө аракет кылайын. Суроолор болсо жооп бергенге даярмын. Үмүттөнөм, сиздерге кичине болсо дагы пайдалуу болуш керек деп. Чоң рахмат. Амангелди Жомалдиевич, сизге чоң рахмат. Пайдалуу маалымат болду. Жаңы маалыматка ээ болдук. Так, суроолор барбы чатта азыр? Саламатсыздарбы, уруксат берсеңиздер, мен ыраазычылык билдирип коеюн дегенмин. Амангелди мырза, чоң рахмат тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп, бизге маалымат бергениңиздер үчүн. Аябагандай чоң жумуштарды аткарып жатасыздар. Дагы көптөгөн чоң ийгиликтер жана жетишкендиктер болсун жумуштарыңыздарда. Алда койгон пландарыңыздардын баардыгы ишке ашат деп үмүттөнөбүз. Erasmus офис координатору Гүлнар айымга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушул уюштуруп, ушундай семинарларды өткөрүп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат, чоң рахмат. Рахмат, Айназик, проректор МБШМ. Так. Саламатсыздарбы? Менде кичинекей кичине суроом бар болчу. Алгач ыраазычылык билдиремин Амангелди агайга. Чоң рахмат ошол деталдуу түрдө бөлүшүп, баардык маалыматтарды бөлүшүп кеткениңиз үчүн. Менде мындай суроо бар болчу, жана кош диплом программалары аябагандай активдүү иштеп аткандыгы тууралуу маалымат бердиңиз. Анан ошол жерде эң негизги эле маселе бул жерде финансылык маселеге келтет да. Анан сиздердин учурда ошол кандайча чечилип жатат? Мисалы, бул жактан сиздер жөнөткөн студенттер кайсы чыгымдарын өздөрү каржылайт же болбосо кабыл алган тарап хост университет деп атабыз. Ошолор кайсы чыгымдарын каржылоо боюнча же болбосо толугу менен студенттер тарабында каржыланып атабы, ошол боюнча кичине маалымат берип кетсеңиз мүмкүн болсо. Чоң рахмат. Жарайт, чоң рахмат, чоң рахмат. Теги бул боюнча сиз абдан жакшы теманы козгодуңуз, жана айтпадыкпы, эң биринчи барьер бул тил, анан экинчи барьер бул чындыгында финансылык тарабы да. Анткени студенттер ошону төлөй алабы деп. Салымбеков университетине мунун ийгиликтүү кеткенинин дагы бир себеби жанагы биздин контракттын относительно жогору болгондугу. Баягы тапшырганда студенттердин контрагы билишет да. Анан ошондуктан баягы контингент кичине башкача болгондо болуп атат. Анан бирок ошого карабай деле бизге тапшырган студенттердин көпчүлүгү муну асилдете албайт. Анткени мүмкүнчүлүгү, себеби контракттан сырткарыда жашаган дагы расходтору бар да.
Анан бирок мен ойлоп койдум, бул жерден кош дипломдуктан коркпош керек экен. Анткени биз деле башында ошондой баягы университеттер менен сүйлөшкөндөй бул бизге кымбат болуп калат, анан тигиндей болуп калат деп баштаганбыз. Кээ бир студенттер бара албай калат деп. Бирок анан кызматташып баштаганда биз көп нерсени көрдүк. Университеттер анан өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн бөлүп башташат экен. Мисалы үчүн биз айтабыз, мисалы Малайзияга биз жөнөтүп баштаганда Инчи деген университет. Анан кийин эл аралык студенттер көп. Биринчи жылдары мисалы үчүн 20 бала кетти эле. Жок, 15 экен. 15 бала кетти. Анан калгандарын кандай кылабыз деп сүйлөшүп отурганда бир мүмкүнчүлүк чыкты. Биздин баягы жакшы алака түзүлүп кеткендиги үчүн анан булар кээ бир балдарга мындай деген мүмкүнчүлүк берди. Кош дипломго 1 жыл калыш керек болуп атат, көп болуп калат. Биз силерди 5 айлыкка кабыл алалык деп, 4 айлыкка, 5 айлыкка кабыл алалык, бирок башка программа менен деди. И доценту на английском оставьте, английский вариант доставьте, а безге лучше исправляй. Они все, ты исправляй, потому что там все равно вам исправят. Рахат Рымбековна, микрофон. Оставьте. Рахат Рымбековна, микрофон. Анан кийин мисалы үчүн ошол мүмкүнчүлүк бергенде кандай болуп калды? Мисалы студенттерге кээ бирлерине атайын скидка кылып беришти. Кээ бир студенттерге атайын скидка кылып беришти. Мисалы үчүн биз сунуштадык, могу балдар жакшы окуйт, отличниктер, өтө бирок мүмкүнчүлүктөр чектелип атат дегенде бир скидка кылып беришти. Экинчиден, контракттарында жалпы эле студенттерге дагы сүйлөшкөндөй болдук. Анткени бул жаңы баштап атабыз, бул студенттерге көнүш керек, сиздер да түшүнүш керек деп. Мисалы үчүн кээ бир учурда контракт эгер ал жакта 4 000 5 000 доллар болсо, бизге мисалы үчүн белгилүү бир 2-3 жылга чейин 2 000, 2,5, 3 000 долларга чейин деп түшүп берген учурлар болушту. Же болбосо мисалы үчүн ошол эле жана жүрүшүндө биз модификация кылып кеткен учурларыбыз болду. Жана айтып аткандагыдай 1 жылга бара турган студенттер 1 жыл гана эмес, 5 айлык кылып, бирок аны мобильностько алмаштырып, бирок кадимкидей билим алып, анан бирок аны бекер кылып. Мисалы үчүн ошондой студенттерибиз болду. Быйылкы учурда ошондой бекер программа аркылуу жанагындай 1 айлык эмес, 2 айлык эмес, бул краткосрочный эмес. Кадимкидей 5 айлык. Ошо январда барышат. Январь, февраль, март, апрель, май. Ошондой 5 ай жүрүшүп, кадимкидей ошол эл аралык атмосфераны көрүшүп, эл аралык билим алышып, анан кийин жанагындай акысып кеткен студенттердин саны былтыр бир 20дан ашты, 20-30тай болду. Быйыл дагы ошо 20-30тай студенттер жөнөтүп атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, кээ бир учурларда жана нерседен коркпош керек экен, баягы контракттары турат деген нерсечи. Аны иштин үстүндө көп нерселер чыгат экен. Анткени довериядан башталат экен да. Эгер сен жөнөтүп алсаң, биринчи партия, мейли 5 болсун, мейли 4 болсун. Кээ бир учурларда ушундай учурлар болду, кейстер. Биз өзүбүз каржылаган студенттер болду. Анткени ушу кейс башталсын, ушундай бир жакшы опыт болсун деп, кээ бир студенттерге өзүбүз төлөп берген учурларыбыз болду. Мисалы үчүн барып жакшы студенттер бар да. Мисалы үчүн жетим балдар болуп калды, жакшынакай, бирок аябай жакшы окушат, эч ким жок, ата энеси жок, чоң апасы караган балдар бар. Же болбосо алыскы аймактан келген бар, аябай жакшы окуйт. Ошондой балдарды өзүбүз каржылаган учурларыбыз болду университетте. Аны студенттерге айтпай, өзүбүз каржылап, баягы эч кимге афишировать этпей, өзүбүз каржылап алып барган учурлар болду. Анан ошонун негизинде да алар көрүп келип, түшүнүп, кээ бир учурда ушундай болот экен, ата энесинде акчасы бар, каражаты бар, бирок төлөгүсү келбейт да. Төлөгүсү келбейт, ошондон баягы маанисин түшүнбөйт, бияктан эле диплом ала берсинчи, тиги бу дегендейчи. Анан барып келип, көрүп келип, жанагындай бекерди бересиң, бекер жанагындай мүмкүнчүлүктөр, балаң жакшы окуйт, барып келсин деп. Анан келгенден кийин ата энесинде, жок, сөзсүз барып келиш керек, кийинки жылы кайра жөнөткүлө деген учурлар болду да. Ошондуктан мен ойлойм, баштай берсе, калган өзү жолун ачылат экен. Анан ар бир мамлекеттин өзүнүн грантовый программалары да бар экен ар кандай. Бул университеттин деңгээлине жараша болот экен. Чоң рахмат аягында деталдуу жооп бергениңиз үчүн. Ыраазычылык билдирем, Erasmus офисине да ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Амангелди Жумаделович, эгер суроолор жок болсо, анда семинарыбызды жыйынтыктоого уруксат этиңиздер, да? Можно еще один вопрос? Записьти интернеттен алсак болобу же кандай? Сиздерде гана болобу? YouTube каналда болот запись. YouTube каналда Түштөн кийин болот. Чоң рахмат. Все, чоң Ссылканы рахмат. беребиз сизге. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу кесиптештер, Гүлнар айым. Надеюсь, семинар онлайн болуп атат да. Кандайсың? Айым не болуп атасың сен? Бийим айрым жабылат беле. Жабылат деп силерде. Оразбековна өчүрүп коюңуздар. Амангелди Жумаделович, сөз сизге. рахмат, ыраазычылык. Мен ойлойм, үмүттөнөм, пайдалуу болуш керек деп, анан презентация менен бөлүшкөнгө даярбыз. Бул маселе боюнча кызматташууга биз ачыкпыз башка университеттер менен.
Биз ар дайым айтып келебиз, Кыргызстанда университеттер бири-бирине конкурент эмес. Биздин конкурентибиз Индия, биздин конкурентибиз Кытай. Эмне дегенде биздин ошо Америкада иштеп келген агайлар жеке эле айтып атышпайбы? Кыргызстанга келгенде бир нерсени дейт да. Бизди бириңерди конкурент көрөт экенсиңер дейт. А бирок дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы компанияларга, дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы проекттерге бир нерсеге тапшырсаңар, ошол жерде очередте Кытайлар турат, анан индустар турат дейт. Ушунча. Биз ошолор менен конкуренция кылыш керекбиз. Деңгээлибизди ошолор көтөрүш керек. Биздин студенттер, биздин мугалимдер ошолордун деңгээлде мына публикацияларды көрсөңүздөр деле ошо Кытайлардыкы, ошо индустардыкы каякта болот. Анан биз ошолор менен конкуренция кылыш керекпиз. Ошондуктан биз ачыкпыз. Салымбеков университети ачык. Кайсы гана университет болбосун, мамлекеттик болбосун, жеке болбосун айтабыз. Бириксек колдон келет, биз чыга алабыз. Ошондуктан частного порядка келсеңиздер дагы, сүйлөшөлүк, тиги бу десеңиздер, кээ бир нерселерди биздин базаны колдонолу, кандай мындай десе, биз ачыкпыз. Бүгүнкү катышкан эжекелерге, агайларга ачык билдирем. Сиздерге үй бүлөңүздөргө, ишиңиздерде ийгилик, Erasmus офису ар дайым өнүгүп, пайдалуу нерселерди бизге берип, өнүктүрө берсин. Чоң рахмат. Чоң рахмат, терең ырзачылык баарыңызга билдиремин. Так, Чоң рахмат сиздерге дагы, Рахмат. барыңыздар.